Нокен району боюнча акыркы 9 айда 22 мал уурулук фактысы катталды. Жалпы 73 уурулук фактысы катталып, бүгүнкү күндө анын 60-ынын бети ачылган. Мына ушул сыяктуу кылмыштуулукту азайтуу жана болтурбоо максатында Момбеков айыл өкмөтүндө милициянын аймактык пункты ачылды. Имаратта кызматкерлер үчүн керектүү шарттар каралып, материалдык техникалык базасы дагы жакшыртылган. Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча анан Момбеков айыл өкмөтү негизинен границага жакын айыл өкмөт. Ал жерде мал уурулуктар мындай көп катталгандыгына байланыштуу эң керектүү бөлүмчө болчу мына курулуп, ал дагы ошол райондук өнүктүрүү фонду менен жергиликтүү бюджеттин каражаты негизинде салынып пайдаланууга берилди. Нокен районундагы элге ыкчам жардам берүү жана кызматкерлер үчүн шарттарды жакшыртуу максатталып, мындан башка милициянын 3 объектиси ачылды. Достук айыл өкмөтүндө алгачкы жолу милициянын имараты курулуп, 6 бирдиктүү штат ачылып, аймактык бөлүмчө түптөлгөн. Достук айыл өкмөтүндө бүгүнгө чейин атайын милиция бөлүмү болгон эмес. Ушул убакка чейин Бүргөндү айылдык милиция бөлүмү өзүнүн жумушун ушул жерлерде аткарып келген. Милиция бөлүмүнүн куруудан максат айылыбыздын, жерибиздин, элибиздин тынчтыгы жана анын коопсуздугу үчүн. Курулуш иштерине 4 миллион сом жумшалып, анын 1 миллиону айыл өкмөт бөлүп берсе, калганын республикалык бюджеттен которулган. Имаратта нөөмөт бөлүмү, административдик камера, жуунуучу бөлмө дагы курулган. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы мындан ары милиция кызматкерлери ишмердүүлүгүн жакшыртып, алдын алуу жана болтурбоо чараларын көбөйтөрүн белгилейт. Ички иштер министрликтин негизги милдети бул элибиздин коопсуздугу. Дагы бир милдети элибиздин коомдук тартип, кылмышты алдын алуу. Ачуу эмес, дайыма биз ички иштер министрликтин кызматкерлери, мен урматтуу кесиптештер, сиздерге айтып коеюн. Максат биздин жарандарды алып келип камашты эмес, кылмыштын алдын алып, болтурбоо. Нокен районунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жаңы имараты дагы пайдаланууга берилди. Жаңы имаратта жол кырсыктарынын алдын алуу, жол коопсуздугун камсыздоо багытында кызматкерлердин иштөөсүнө керектүү шарттар түзүлдү. Курулуш иштери Нокен районунун өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, 1 миллион 700 миң сомдон ашык каражат сарпталды. Мына өзүңүз билесиз, 30 жылдан бери Нокен райондук ички иштер бөлүмүндө ГАИ кызматкерлеринин имараты болгон эмес да. Мына биздин Нокен райондук мамлекеттик администрация тарабынан колдоо тауып, ушу ГАИге здание курулуп калды. Футбольный поле, ошондой эле Достук айыл өкмөтү бизден 70 километр алыстыкта турат да. Аларда биздин кызматкерлер камсыздап, убагында вызовторго чыгыш үчүн убакыт көп кетчү. Азыркы күндө өзүнчө пом болуп калган үчүн жакшы болду да. Кызматкерлердин ден соолугуна кам көрүү жана сергек жашоого үндөө максатында Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө кичи футбол аянтчасы курулду. Спорт аянтчасы кечки жарыктандыруу менен камсыздалып, стандартка ылайык жабдылган. Футбол талаасы Нокен районунун өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Акылай Карабаева, регион.